Саламатсыздарбы? Менин атым Чыңгыз Исмаилов, 8 китептин автору жана жеке ишкермин. Анан өткөндө көчөгүнү сурамжылоо киргизгенбиз, түз эфир сабак өтөлүү деп. Анан ошондо 30дан ашык адам өтөлүү деп жазган болчу да. Көчөгүнү кечинде кайра эле бошобой калып, мына азыр жаңы эле бир жумуштар менен келип, парковкага токтодум. Анан ошол убадымды эстеп, азыр сиздерге сабак өтүп берейин деп атам да. Анан теманы негизи эле инвестиция боюнча түшүнүк деп киргиздим. Эмнеге дегенде ушул боюнча көп адамдар аябай кызыгып атат. Кантип биз иштеген акчаны көбөйтөбүз, кантип кармап калабыз, кантип финансылык эркиндикке чыга алабыз деп көп сурашат да. Анан жакында мен дагы өзүм финансы боюнча китеп жазгам. Ошол жеке өсүүнүн жана баюунун формуласы деп чыгардык. Ал жакта мен адамдын жанагы кара жумуштан баштап кантип инвестор жана жеке бренд тепкичине өссө болот, кандай кадамдарды жасап, кандай кыйынчылыктарды жеңип, өзүнүн деңгээлине инвестиция жасап, ошол даражага жете алат. Ошонун баарын ачык айкын жазып өттүм. Ал китеп азыр бүт Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө сатылып атат да. Бүгүн сиздерге кыска нуска түшүнүктүү кылып жалпак сөз менен инвестиция боюнча сизге сабак өтөм да. Негизи эле инвестиция дегенди дароо эле ойлошот да, монча акчамды алып бир жака салышым керек экен, анан ошондо бир монча пайда берет экен деп ойлошот да. Бирок инвестиция деген материалдуу болот жана материалдуу эмес болот да. Ошону мен сиздерге туура түшүнүгүн берсем, жана орусча айтканда определение деп коет го. Инвестиция деген азыр сен ошол керектүүлөргө мындай оңой сага эч кандай пайда алып келбеген нерсеге коротуп, бирок келечекте пайдасын көрбөйсүң да. Инвестиция деген сен азыр ошол коротуудан же жыргалчылыктан баш тартасың, бирок келечекте ошол нерсе сага чоң пайда алып келет да. Эми кыргызча түшүндүрө алдымбы билбейм, бирок орусча айтканда это отказ от настоящего потребления с желанием получить выгоду в будущем деп айтылат да. То есть если жакшы определениясын карасак, сен азыр коротуудан же болбосо ошол жыргалчылыктан баш тартасың дагы, бирок ошол келечекте сага жакшы пайда алып келет. Мына ушуну инвестиция деп коет да. Демек, адамдын акчасы жок болсо, анда эң баалуу ресурс эмне бар? Энергия менен убакыт бар да. Ошо жаш кезде, күч толуп турган кезде бир дагы адам өзүнүн убакытын жана энергиясын баалабайт да. Ошону аябай мындай чачат да. Туура эмес нерсени кылат, пайдасыз нерсени кылат, эч кандай мындай толк алып келбеген нерсеге коротот. Анан 35-40тан өткөндө анан өкүнөт да, мен кайра жаштыкка келгенде бул өнөрдү үйрөнмөкмүн, бул жумуштун майын чыгарып жазай бермекмин, акчамды тиги жакка коротпой, анткени монтип чогултуп койсом болмок, же болбосо мамилени ар бир адамды мындай буюм катары көрүп кагып силкибей, мамилени туура түзмөкмүн, иши кылып сериалдарды көрүп отурбай, андан көрө пайдалуу китептерди окумакмын, тил үйрөнмөкмүн. Ушунун баары эле инвестиция болуп берет да. Сиз канча тил үйрөндүңүз, бул инвестиция. Канчалык терең билим алдыңыз, жогорулатып китеп окуп, канчалык деңгээлде жакшы элдер менен мамиле түздүңүз, канчалык деңгээлде азыркы өзүңүздүн выгодаңызды, пайдаңызды ойлобой, андан көрө узак мөөнөттө өзүбүздүн мамилебиз тереңдеп, долгосрочно иштейли, мамиле куралы деп иш кылдыңыз да. Ато көп эле азыркы пайдасын ойлоп, чапляп бир нерсе жазамыш этип эле акчасын алып анан жок болуп кетип атпайбы? Мына ушунун баары туура эмес кадамдарда. Бул инвестиция эмес, наоборот, өзүңдүн репутацияңды бузуу. Инвестиция деген ошо азыр мейли кыйналып коеюн, азыр мейли чыдап коеюн, бирок келечекте чоң пайдасын көрөм деген нерсе да. Бул мисал үчүн жаратылышты деле алып сиздерге мисал келтирсем, мисал үчүн дыйкан да. Дыйкан жазында кадимкидей жерге инвестиция кылат да.
ошонун сактап калган буудайы болобу, кандайдыр бир уругу болобу, ошону жерге көмүп атат дагы. Анан биринчи жерде көмүштүн алдында биринчи аны айдап атат, жерди айдап атат, жумшартып атат, удобренияларды аралаштырып атат. Анан тигил уругун салып атат, ошол жакачы бир 10-20% түшүмдөн ала турган урукту атайын сактап койгон дагы, анан көмүп атат. Анан аны көмүп туруп сугарып, ошону 3 ай карап багып атат да. Ал билбейт кандай өсөт, эмне берет, может мөндүр чаап кетет, же болбосо засуха болуп калат, же эмне болуп калат билбейт, бирок ошону ишенип буйруса болот деп азыркы муктаждыктарын чечип салбай, келечекте түшүм көрөм деп ошол жерди карап атат да. Анан 3 айдан кийин, 4 айдан кийин ошонун үзүрүн көрүп атат да. Жанагы эремгегин жер жебейт деген сыяктуу эле. Ал аманат кылып, байкуш сабырдуулук кылып, эмгекчил болуп, болгон ошол 10% түшүмдөн калган уругун жерге көмүп карады. Анан ошол 3-4 айдан кийин түшүмүн жеп атат да. Мына ушул накта инвестициянын мисалы да. Сиз жашыраак кезде убакытыңызды, энергияңызды инвестиция кыласыз, тил үйрөнөсүз, китеп окуйсуз, өнөр үйрөнөсүз, бир иштин майын чыгарып жасайсыз. Анан 10 жылдан кийин кадимкидей ошонун үзүрүн көрөсүз да. Мына мен алыс барбайын, мени бардыгыңар эле тааныйсыңар, тааныбагандар деле бар албетте. Бирок мен ушу жаш кезден баштап китепти таштабай окугам да. Апам раматылык, ал мугалим болчу. Мени 4 жашымда китеп окуганды үйрөтүп койгон. Мына ошо 4 жашыман баштап азыркы жашка чейин китепти таштабай окуйм да. 2 жыл мурун ошол тынымсыз, уйкусуз элдин алдында сүйлөө боюнча рекорд коюп, 46 саат тынбай сүйлөгөм да, уйкусуз. Анан ошондо жанагыл эң маанилүү, баалуу китептердин коду, то есть код влиятельных книг. То есть ошолорду ачып берип сүйлөп атып, анан карасак 46 саат сүйлөптүрмүн да. Демек бул билим жагынан инвестиция да. Экинчи жагынан азыр мына бизнес кылып атам. Элдерге жер үй салабыз да. Жер үйдүн рассрочкага салабыз. Элдер келет, 50% берет, калган акчаны 20 айга бөлүп төлөйт. Биз ошол үйдү салып беребиз деп договор түзгөндөн баштап 3 айдын ичинде эле салып берип коебуз да. Анан ошол бүт кардарлар кантип келип атат дейсиз. То есть тааныган үчүн, ишенген үчүн да. Биз бул Чыңгызды билебиз, тааныйбыз, муну 10 жылдан бери эле байкап келатабыз. Эч кандай бир конфликттерге аралашкан эмес, эч кимди там бир сомунда алдаган эмес. Мына ушу Чыңгызга ишенсе болот деп келип кардар болуп атат да. Мен андан көп деле реклама кылган жокмун. Эч кандай бир бюджет рекламага салган жокмун. Бүт бардыгы эле кадимкидей мындай сарафанный радио болуп эле арт-артынан келип атат да. Мисалы үчүн бир жер үй салган компания мактанганда, биз бир жылда 12 сделка кылабыз, 12 үй бүлөгө үй салып беребиз деп мактанганда, биз болсо бир айда эле 12 адамга үй салып берип атпайбызбы? Демек мунун баары ошол ишенимдин аркасынан келип атат да. Демек инвестиция бул бир гана акча эмес, бул канчалык элдерге ошол ишенимдүү түрдө мамиле кура аласыз, алардын проблемасын чечип бере аласыз, алардын ишениминен чыкпай аны актап бересиз да. Бул бир. Экинчиден, канчалык сиз убакыт энергияңызды тил үйрөнгөнгө, билим алганга жумшагансыз, канчалык деңгээлде сиз тажрыйба топтоп, бир жумушту жазап, анын майын чыгарып, ошону иштеп атасыз да, квалификацияңызды жогорулатыпчы. Мына ушунун баары инвестиция. Ошон үчүн ойлобогула, менин акчам жок, мен ошо ойдон эле жарды болуп калам, айлыктан айлыкка эптеп жашап өтөм деп ойлобоңуз да. Азыр башташыңыз керек да. Мына мен 5 жылдан кийин кандай деңгээлде жашагым келет? Бул биринчи вопрос. Конкретный картинаны көрдүңүз. Экинчи кадам, ошол мен кыялданган, максат койгон жашоого келиш үчүн конкреттүү түрдө мен өзүм эмне кылыш керек? Мен өзүм канчалык деңгээлде мен жумуш жасашым керек деп өзүңүздөргө суроо бересиз дагы. Талыкпай күн сайын маанилүү иштерди жасайсыздар да. Мисалы үчүн азыр
кантип убакытымды туура үнөмдөйм, тайм менеджмент деген сабактар аябай көп чыгып кеткен, бирок анын баары эмнеге жардам бербей атат. Анткени эң биринчи адам көңүлү менен башкарганды билиш керек да. Анын көңүлү дайыма эч кандай пайда бербеген керексиз нерсеге короп кетип атат да. Соцсетти ачат, 2-3 саат короп кетет. Бир курбусу менен барып жолугат, 2-3 саат короп кетет. Бир жерде иш кылам деп келет, анан майда чүйдөн чукулап атып 2-3 саат отуруп салат жөнөлөтчү. То есть ушул алтындан да баалуу убакыт жөндөн жөн эле кетип атат, анткени адам өзүнүн көңүлү менен башкарганды билбей атат да. Элементарно жана өзү куйратып иш кылбаган адамдар бар. Бир иш кылып аткан адамдардын видео, фотосун көрүп алып, анан кыйкым издеп комментарий жазат да. Прям ошол комментарий жазып кетсе тим эле өзүн баатыр сезип, мен чоң нерсени кылып атам, кыйратып атам деп ойлойт. А на самом деле просто убакытын коротуп отурат да. Ошон үчүн эч кимге сын такпай, эч кимди сындабай, андан кыйкым издебей, эң биринчи көңүлдүн баарын өзүңүздүн убакытыңыздын жана көңүлүңүздүн короп атканына фокус коюңуз да. Мен өзүм конкреттүү эмне кылып атам? Мен пайдалуу нерсе жасап атамбы же жөн эле убакытымды, көңүлүмдү коротуп атамбы деп вопрос бергиле да. Бул эми сиздерге материалдуу эмес инвестиция жөнүндө маалымат бердим. Эми сиздерге ушул финансы инвестиция боюнча жакшы бир туура маалымат берейин да. Азыр өтө көп шылуундар көбөйүп кетти да. Там мына моундай сонун чоң компания экен деп жанагы зарубежный компаниялардын, тааныбаган бир компаниялардын атын айтат дагы. Анан ушуга инвестиция кылсаңар 50% берет экен, 1/1 кошуп берет экен деп, анан тиги байкуш карапайым адам чогулткан акчасын шыпырып алып, анан жок болуп кетет да. Башында 1-2 айда акырын акча берип коет, анан тиги байкуш ишенип алып, анан дагы болгон акчасын салып берет да. То есть ошондо эгерде зарубежный компания инвестиция десе, ишенбей эле коюңуз. Эгерде жанагы пайдасын 40%-тан ашык обещать этсе, ага да ишенбей эле коюңуз да. Анткени действительно 40% сизге бере алса, анда ал банктан эле кредит алып туруп, кредитти болгону 20% годовых менен берип атат да. Анда ошол банктан эле 20% менен кредит алып, анан ошонун бизнесин жасай бермек да. Ошон үчүн бирөө 40%-тан көп обещать этсе, 50%-тан көп обещать этсе, тем более 1/1 кылып берем десе, такыр эле ошого ишенбей эле коюңуз да. Бул бир. Экинчиден жана трейдинг дегенге ишенбей эле коюңуз. Аябай шылуундар көбөйүп кетти. Мына трейдинг кылсаң бул валютный паранын разницасынан сен акча иштейсиң. Мына оңой эле деп канча адамдар ага да күйүп кетти да. Анткени ал трейдинг на самом деле бир гана ошол Европада, анан Америкада реальный сайт бар да. Ал жактан действительно туура угадывать этип динамиканы бул өйдө өсөт, ылдый өсөт деп долгосрочный трейдинг кылат да. Там 1 сааттык, 2 сааттык, 1 күндүк, 2 күндүк кылыпчы. А там 5 мүнөткө коюп алып трейдинг кылганыңар, ал просто эле онлайн казинода. Ал жакта, ал сайтта кадимкидей искусственный интеллект отурат. Ошонун деңгээлинде сиздер бүт акчаңарды шыпырып бересиңер да. Ошон үчүн бул экинчи нерсе. Вот, анан үчүнчү нерсе, кээ бир айтат да, мен акчам чогулттум, бирок аны бизнес кыла албай атам. Канча акча менен бизнес баштаса болот деген суроону берет да. Азыркы деңгээлде биздин экономикада негизи любой сумма менен бизнес жасаса болот, бирок ошол жумушта сиздин кадимкидей бир тажрыйбаңыз болуш керек да. Сиз эч кандай билбеген, тажрыйба алган эмес, тааныбаган нерседен жасабай эле коюңуз бизнесчи. Ал жака сиз $30,000 салбаңыз, $50,000 салбаңыз, ал просто акчаңызды шыпырып бересиз да, отуруп каласыз да. Эгерде сиз мурун ошол жер нерсеге аралашып, көрүп, көзүңүз жетип, моундай жумуш кылам, менин ролим чисто моундай, кардарлардын конкретный бул задачасын чечем деп ошонун баарын көрүп билсеңиздер, анда, пожалуйста, ошол жактан кичинекей сумма менен баштап көрсөңүз болот да. Негизи эле ошол $30,000 бизнестин баары эле жесткий конкуренцияда, ошол салон красоты болобу, магазин одежды болобу, там кичинекей кофейня болобу, баардыгы эле бул аз акча менен баштагандыктан бири-бирине конкуренция болот.
и бааларды түшүрө беришет да. Таким образом муну Красный океан деп коет да. Бири-биринин кардарын эптеп алабыз деп тырмышып бааны түшүрүп атып эч кандай пайда калбайт. Анан муну деген мартышкин труд деп коет да. 5-6 айдан кийин кайра эле акчасы жок болуп анан жабылат да. Ошон үчүн мындай любой бизнес кылам дегенде биринчи тажрыйба топтоп көзүңүз жетип конкретно моундай кылам деп туруп анан кылышыңар керек да. Вот анан жанагы көбү сурайт да, менде мисалы үчүн ошол 1 миллион сом бар, 2 миллион сом бар. Ушуну мен кандай бизнес кылам, кантип бирөөгө көбөйттүрөм деген вопросту берет да. Анан мен айтам, эгерде конкретно ишеничтүү бизнес кылып аткан адамды тааныбасаң, билбесең, анда сен эң жок дегенде эле тигил банкка 18% менен депозит салып кой дейм да. Вот, эгерде действительно сиз мисалы үчүн акчаңызды 3кө бөлүп туруп, 3 банкка 15% годовых, 18% годовых кылып салып койсоңуз, бул хотя бы безопасно да. Ошол акчаңызды хотя бы 1 жылдан кийин аласыз. Анан, конечно, бул үстө мындай үстөмкө пайда деп коебузбу, то есть прибыль бербейт, просто инфляциядан акчаңызды сактап калат да. Анткени инфляция жыл сайын бир 15%-тын тегерегинде Кыргызстанда болуп турат да. Демек, тигил акчаңыз күчүн жоготпой, хотя бы сакталып турат. Эгер ал акчаны сиз алып туруп сандыктын астына катып койсоңуз, просто акчаңыз наоборот 15% арзандап калат да. Анан дагы бир жакшы совет, мисалы үчүн жер болуп атса, жер алып койсоңор болот, же жер үй болсо, жер үй алып койсоңор болот. Квартирага караганда наоборот жер үйлөрдү алып койсоңор, анткени жыл сайын жер азаят, жердин баасы кымбаттайт да. Жакшы болот да. Анан кээ ойлойт, жанагы алтынды инвестиция деп ойлойт да. Алтын, скорее всего, жана банковский депозитке деле окшош да. Просто сиз алтын алып койдуңуз, ал күчүн сактап, баасын сактап турат. Бирок ал чоң пайда алып келет деп деле айта албайм да. Анан мына бизге окшогон жакшы мындай ишенимдүү ишкерлер болот да. Анан биз мисалы үчүн эгер бизнесибиз өсүп атса, ошол масштабка постоянно акча керек да. Мына мисалы үчүн банкка барсаң, бизге 20% менен кредит берет экен да. Бирок 20% менен кредит бергени бир залог алат, бир жолу берет, анан сага дагы керек болот акча. Ошондо алар бере албайт да. Ошон үчүн мисалы үчүн биз 25% годовых менен инвестиция привлекать этебиз өзүбүзчү. Анан мага окшогон да көп бизнесмендер бар. Кел андан көрө мага по 25% годовых бер, мен андан көрө иштетейин, жумушумду жасайын, анан сага пайдасын берем деп айтат да. Эгерде ошондой ишенимдүү ишкерлер болсо, анда ушундай ишкерлерге эле бергениңиз жакшы, анткени банк болгон 18% берип атат сиздерге, а тигил ишкер 25% берип атат да. Анан мисалы үчүн биз 25% годовых менен алып атабыз да. Ошо дивидендин пайдасын 12 айга бөлүп туруп ай сайын бере беребиз да. Мисалы үчүн 1 миллион сом берсе, анын 25% менен 250 миң сом пайда келет да. Ошол 250 миң сомду 12 айга бөлгөндө ай сайын бир 20-22 миң сомдун тегереги чыгып атат да. Ошону ай сайын бере беребиз да. Мисалы үчүн менин 7-8 инвесторум бар. Алар уже 3-чү жыл менен иштешип атат да, анткени вовремя дивидендтерин алат, жылдын аягында основной сумманы алат. Анан ишеничтүү экен деп кайра эле ошолор мага инвестор болуп келет. Анан негизи эле мен көп тааныбаган адамдар менен инвестиция жасабайм. Только ошо мени көптөн бери таанып, көптөн бери мени менен иштешип, сабактарымды көрүп, мындай ишенген адамдар менен гана иштейм да. Вот ошон үчүн эгерде сиздер жер алат элем, бирок жерге пак акчам жетпейт, бизнес кылат элем, бирок пак эч кандай нишамды таба элекмин десеңиздер, анда сиздерге ошол сунушта, эгерде 25% менен инвестиция кылам десеңиздер, анда мага кайрылсаңыздар болот да, директке жазсаңыздар болот. Вот анан дагы инвестициянын вопросу акция деген эмне, облигация деген эмне деп сурашат да. Акция деген компанияны бөлүктөргө бөлүп коет да. Анан сиз ошол долясын сатып алып атасыз да. Мисалы үчүн мамлекет чет өлкөдөгү компаниялар ошол компанияны 100 миң бөлүккө, 10 миң бөлүккө бөлүп салат да.
Анан ошо каждый акционер это как будто ошол компаниянын бир бөлүгүн сатып алгандай болот. Анан эгерде компания пайда көрсө, ошол чистый пайданы бүт акционерлерге бөлүп берет да. Эми элестетиңиз, ал компания пайда көрбөй калса, значит сиздер да пайда көрбөй каласыңар да. Эгерде акционер ошол компаниянын акционерлери көп болсо, анда канчалык компания көп пайда көрсө дагы аны тигил акционерлердин санына бөлүп салса, вообще тыйын копейка эле түшүп калат да. Вот. Дагы облигация деген нерсе бар да. Облигация бул адамдардан карызга алуу да. Мисалы үчүн 100 билет облигация жазадым. Ар бир облигациянын баасы мисалы үчүн 1 миллион сом. Ошону мен сиздер 1 миллион сомго сатып алдыңыз. Бирок мен сиздерге 1 жылдан кийин 1 миллион 250 миң сом кайтарып беришим керек деген эле сөз да. Мисалы үчүн компания банктан кредит алса, акча алса, бул кредит болуп аталат да. Эгер ошол акчаны адамдардан алса, бул уже облигация болуп калат да. Вот ушундай болуп бөлүнөт. Анан негизи эле мен бардыгыңыздарга дагы бир жолу айтып коеюн. Эгерде сиздерге кимдир бирөө 40%, 50% үстүнө кошуп берем десеңиз, ишенбей эле коюңуз да. Бул жакшы нерсеге алып келбейт. Анда эмес, урматтуу мекендештер, мен сиздерге бүгүн ошол инвестиция жөнүндө маалымат бердим. Эң биринчи нематериальный, материалдуу эмес инвестиция кылыш керек. Эң биринчи бул адамдарга болгон туура мамиле, ишеним. Өзүңүздүн убакытыңызды, көңүлүңүздү туура багытка салуу. Убакытыңызды, энергияңызды текке кетирбей, бир өнөрдү үйрөнүп, ошонун аркасына түшүп, чебер болуу. Анан элдерге жакшы мамиле жасоо, алардын ишениминен чыкпоо да. Анан материалдуу нерселер, ошо эң үлгү көрсөтсөм, бул дыйканда жанагы урукту себип 4 айдан кийин үзүрүн көрүп атат, же болбосо улак кезинде малды алып алып, аны багып 2 жылдан кийин сатып пайдасын көрүп атат. Мына ошонун баары инвестиция болуп атат да. И жанагы эле акча да. Акчаны сиз эң аз дегенде ошо 25% гадовых менен көбөйтсөңүз болот. Анан дароо эле ой келди эле, бул керек, тии керек деп сатып ала берсе, анда эч кандай бир пайда алып келбей эле корото бересиз да. То есть адам качан жакшы бизнес кыла алат, качан гана капиталы чоң болсо да. Капитал кантип чоңойтот? Эч ким сизге капитал бербейт. Аны башка адамдар берип койбойт да. Аны өзүңүз ошол тыйындап, чогултуп атып, анан капитал топтойсуз, и кийин ошол капиталды туура пайдаланышыңыз керек да. Анда эмесе бир 5 мүнөттүк сиздерге убакыт берейин. Эң маанилүү сурооңузду берип калыңыз, мен сиздерге жооп берейин. Саламатсыздарбы, мен сиздерден үй салдырат элем дейт. Албетте, үй салуу боюнча дирекке жазсаңыздар, мен сиздерге маалымат берем. Кандайсыз? Мени бир кинодон көрүптүр. Албетте, жакшы эле жүрөбүз. Бир Уламыштар деген кино тартканбыз, анан актер да болуп катышып калгам, ошондон тааныйт турбайбы. Так, үй боюнча сүйлөшсөк болобу? Албетте болот. Так. Үй боюнча кандай курасыңар дегенде, биз white box курабыз да, то есть биз өзүбүз архитектурный нормаларга ылайыктап архитектурный проект чийип беребиз. Архитектурадан архитектурное согласование деген кагазды алабыз, анан нолдон баштап white box абалга чейин курабыз да. То есть эгерде кээ бир айтат, меники фундамент куюлуп калган, эч кандай проект чийген эмесмин, дальше улап кетесиңерби? Албетте, эгерде сиз фундаментин куюп койсоңуз, анан эч кандай проектиңиз жок болсо деле биз улап кете беребиз да. White box деген ак дубал деп которулат, то есть ичи 2 слой ак шпаклевка менен бүтөт, анан сырты фасадтагы жидкий травертин чачылат, ошондо ичи дагы ак болот, сырты дагы ак болот да. Бул 90% үйдүн бүткөнү деп койсо болот. 10% там отопление киргизип, майда чүйдө ремонтун жасап жашай берсеңиз болот да. Ошо нолдон white box абалга чейин 3 айдын ичинде эле куруп беребиз да. Мисалы үчүн сиз квартираны ПСОго сатып алсаңыз, 30% первоначальный взносун бересиз, анан калган акчаны там 30 айга бөлүп төлөйсүз да.
Бирок ошол квартираңыз сизге 3 жылдан кийин гана тиет да. Көбү долгострой болуп 4 жылдан кийин, 5 жылдан кийин деле тийиши мүмкүн. Анан элестетиңиз, сиз 30% бердиңиз, анан 30 ай төлөп аттыңыз, полностью акчаңызды төлөп бүттүңүз, дагы деле үйүңүз колуңузга тие элек, еще и черновой болуп берилип атпайбы? Андан көрө сиз бияка 50% бизге жер үй салам деп бердиңиз, 3 айдын ичинде үйүңүз салынып калды, анан 1-2 ай ремонт кылып алып, кирип жашай бересиз да. То есть квартплатка төлөбөй, уже өзүңүздүн рассрочкаңызга төлөй бересиз. Саламатсызбы, биз өзүбүз Кашарды сатып, Бишкектен үй алып, инвестиция кылайын деп жатабыз дейт. Аракетке берекет, аракет кылыңыз. Айдоо жер алса болобу дейт. Айдоо жер алса болот, эгер кызыл китеп болсо да, эгер жашыл китеп алсаңар, анда баары бир сиз эртеби кечпи мамлекетке өткөрүп бересиз кайра элечи. Үйдү канчадан саласыңар дейт. Үй боюнча биздин аккаунтубуз бар. Турак жай партнер деп жазылат. Турак жай партнер деп жазсаңыздар, дарекке жазып коем. Мына Айгүл эже бар, бизде Айгүл эже. Айгүл эже кандайсыздар, жакшысыздарбы? Один из наших инвесторов да. Анда бесе, урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Эгерде ошол үй салдырам десеңиз, кайрылыңыздар. Эгер аз сумма, мисалы үчүн 500 миң, миллион, ушуну жоготуп албай көбөйтөт элем десеңиздер, анда туура инвестиция кылыңыздар. Ошо Кудай буйрса, кийинки дагы чыгарылыштарга чейин аман эсен жүрүңүздөр. Эгерде ушул видеом пайдалуу болсо, азыр бул эфир сакталат. Жакшы комментарийлерди жазып, анан жакшы бир жора жолдошторуңар менен бөлүшүп коюңуздар. Жолукканга чейин.